Бул жагынан азыркы бийлик эски бийликтердин эле катасын кайра кайталап. Анда Матрай Мырза дагы отуруш керек, анда Жээнбековду дагы отуруш керек, бүт баарын отуруш керек. А бизнесмендердин баарын да отургуза берсе, ким келет деп? Ким инвестиция салат? Азыркы учурда инвестиция канча кирип атканы менен чыгып атканы бир топ эсе көп болуп атат. Каякта авторитаризм болгон жерлер бул эң кедей өлкө. Каякта демократия болуп, жанакындай парламенттик башкаруу система болгондо бул эң бай өлкө. Сурактерге каршы өкмөттө мындай структураны өзгөртүү менен, аттарын алмаштырган менен, ошо менен иштеп калышты. Канча контрабанда көбүрөөк кирсе, күнүгө чөнтөктөрүнө, сол чөнтөктөрүнө түшкөн акчалар дагы көп. Саламатсыздарбы, Автор ТВ каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу экс-министр Тилек Мурсалиевич. Саламатсызбы, Тилек мырза? Алгачкы суроолорумдун бири мындай болсун. Кыргызстанда суу кемин, сууга бай өлкөлөрдүн бирибиз. Бирок эмнегедир акыркы учурларда кургакчылык болуп жатат да. Анан бул нерсени алдын алса болот беле? Жаз келер замат. Анан кийин бул учурда баягы иш аракеттер жүрүп жатабы? Алдын ала турган маселелер бар болчу. Аны ушу декабрь айларында дагы көтөрүп, атайын ошол Панфилов, Жай, Москва райондорунун баарын кыдырып, кандай чечсек болот деп ушул 3 жолду аныктаганбыз да. 3 жолдун ичинде бул скважиналарды, эски Союздан бери турган скважиналарды реабилитациялоо, экинчиси бул бассейндерди куруу, эмеде БСР-БДРлерди. Анан суу жетпегенде ошо бассейндерден толуктап бере тургандай да. Үчүнчүсү ОЧК-2 деген долбоор, бул Кемин жакта жайгашкан. Эгерде ушуну кошсо, азыркы 60 куб кошулуп аткан БЧКга кирип аткан сууга кошумча дагы 70 куб кошулат да. Ошондо 2 эсе көп суу БЧКга кирет. Анан бул маселе чечиле турганда мен ушул бүт үчөөнүн арасынан эң негизгиси жана ОЧК-2 деген долбоорду колдогонго, ошону иштеп кетели, бул жайга чейин бүтүрүп коелу дегендей дагы мындай демилгени көтөргөм. Тилекке каршы аякта мындай аябай менин оюмча коррупциялык кызыкчылыктар бар болгондуктай болуп калды. Анткени ал 15,5 километрге эсеп көргүлө 52 миллион доллар деп санап берип коюштур. Ошондо 1 километри 3 миллион 350 миң доллар менен бааланган да. Бул эми битум менен канча 4-5 машина бата тургандай асфальттуу жолду курганга 1 миллион доллар Европадан кетирет да. А бизде болсо бул каналды казып, ошону битум эчтеке албай эле бетонировать эткенге 3 миллион 350 миң доллар менен орточо 1 километр саналган. Ошондуктан муну техникалык экономикалык негиздемесин бизге өткөзүп бергиле, биз буяктан өзүнчө бир изилдеп, башка адистерге дагы берип, муну бир топ эсе арзаныраак бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул жылы дагы бир иштерди жылдырайлы дегенди көтөргөнбүз да. Андан тышкары ФСК-9 деген долбоор, анан ЯБРдын, Евразиялык өнүктүрүү банктын дагы акчаларды бөлүштүрүп, ушул сугат маселеге тияктан 6 миллиард 200 миллион сом, бул жерден болсо 540 миллион сом дагы бөлүнгөн. Ошонун ичинен суу жана тамчылатып суугаруу технологиясын, жандай болуп чачыраткан технологияларын оборудованиени алганга арзандатылган кредиттер 8%дан алганга мүмкүнчүлүк киргизгенбиз да. Бул мындай кыска убакытта жасай турган иштер болуп калды. Андан тышкары дагы биз мен кетип атканда дагы айткам, 2 февралдардачы өзгөчө азыркы кийинки команда эки эле нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек. Бул азык-түлүк коопсуздук, анан ошо бааларды өспөгөнгө кадамдарды азыр жасаш керек. Экинчиси
бул сугат маселеге даярданып анан жазгы талай иштерди мындай убагында бүт баарын аткарып кетиш керек деп ошого эле көңүл бургула деп айта кеткен. Бирок тилекке каршы өкмөттө мындай структураны өзгөртүү менен аттарын алмаштырган менен ошо менен иштеп калышты. Бул эми бир министрликти сындаган болбойт, жалпы ушундай кырдаал болуп калды. Өзгөрүүлөр менен реалдуу секторго кичине көңүл бурулбаган. Анан сиз сөзүңүздүн башында айтып калдыңыз коррупция депчи. Коррупция ким тараптан болушу мүмкүн? Ошол Айыл чарба министрлиги тарабынан же башка жактан дагы болуп кетиши мүмкүн? Коррупция кантип жүрөт? Долбоорлорду айта кетсек, чоң инфраструктуралык долбоорлордо обычно кандай болот? Ошол тармакта иштеп аткан чиновниктер жеке секторда компаниялар менен сүйлөшүп алат, ошолорго атайын тех заданияны жаздырып беришет. Анан ошол тех задания жооп бере турган талаптарга бир эле ошол бир-эки эле компания утуп алганга мүмкүнчүлүктөр болот да. Ал компаниялар болсо тиги ошол чоңдор менен байланыштары бар. Мындай расмияны табышы оор болуп калат, бирок алар мындай бейрасмий акчаны бере тургандай, өзүнүн долясын бере тургандай байкадык да. Ага чейин дагы мага бир компаниянын иштин бүт баарын бүтүргөн компаниянын мындай кишиси келип мага бир объект боюнча айтып берген да. Бир объектти биз 1 миллион доллар министр отурганда 1 миллион долларга иштин баарын бүтүргөнбүз дейт. Анан кызыгып бюджеттен ошол канча бөлүндү эле десек 7 миллион доллар бөлүндү да. Демек ортодон кээ бир мен баарында эмес антип айта албайм, бирок кээ бир долбоорлордо элестетсеңер 7 миллиондон 6 миллион доллары урдалып атканды биз айтсак болот да. Ошондуктан өзгөчө ушундай инфраструктуралык долбоорлорду аябай жакшы карап, көңүл буруп, канча акча кетип атат, анын баарын аудит жасап туруп, анан ошонун жыйынтыгы менен чечимдерди чыгарыш керек да. Жакшы. Анан кийинки баягы көбүнчө азыр социалдык тармактарда дагы көп комментарий берип жатасыз. Кийинки көйгөйлөрдүн бири бул азык түлүктүн кымбатташы. Сиз ошол өз сөзүңүздө айткан экенсиз, айыл чарба продукциясы кымбаттайт деп. Анан бул маселени баягы көзгө чейин чечсе болот да. Эмнеге таянып айттыңыз бул сөздү? Эми мындай, бул уже факт. Силер өзгөртө албайсыңар, эч ким өзгөртө албайт да. Биякта эмне үчүн андай болот? Анткени былтыркы азыркы убакыт менен салыштырса, азыр эле тоют 2 эсе кымбат болот. Мурункуга караганда. Эгерде мурун мисалы үчүн ошол эле арпа буудай 10-11 сом болот атса, азыр болсо 20-22 сом болуп турат. Ошол эле. Демек, өзүндө ал арзандабайт, ал кымбаттайт. Азыр дагы бул сугат маселеси болгондуктан арпа көп жерлерде күйүп кетти. Кээ бир жерлерде, кээ бир райондордо 80-85% чейин азыраак түшүм алабыз деп уже божомолдоп чыкты. Элестеткиле 10% эмес, 20% эмес, 85% чейин азыраак түшүм алабыз деп божомолдоп атат. Будайдык болсо 75% чейин азыраак алабыз дегенде божомолдоп атат. Ошондуктан бул эмнеге таасир этет? Бул тоюттун эң негизги ингредиент боло турган продукттар. Андан тышкары нандын дагы баасы кымбатташы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда дагы бул жактан көптөн бери бизден кандай десем, ун өндүрүштү талкалашыптыр. 2012 жылы Кыргызстанда 450 000 тонна ун өндүрүлдү да, Кыргызстандачы. 2020 жылы болсо 3 эсе аз 150 000 эле тонна ун өндүрүлдү. Биякта себептерин изилдеп чыксам, контрабандисттердин лобби группалары бар экен, жогорку кеңеште дагы өкмөттө да. Контрабанданы алар мындай көтөрүп турушат экен да, айтышат экен. Контрабанда канча күчтүү болсо, ошончо биздин Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүш талкаланат. Канча көбүрөөк талкаланса, контрабанда көбүрөөк кирет. Канча контрабанда көбүрөөк кирсе, күнүгө чөнтөктөрүнө, сол чөнтөктөрүнө түшкөн акчалар дагы көп. Алар болсо ошентип бай болот, анан шайлоолорго барат, шайлоолордон баарын акчага тойгузат, кайра келишет, келтирип кайра эле ошонун баарын айланып келип, мунун баары кайра жашоо турмушта, элдин жашоо турмушун оор кылат да. Ошондуктан азыр болуп аткан нерсенин баары кесепетин, бул себептери дагы жана
жана шайлоолордун да жанагы эми азыр деле карасаң мындай бандит чалыш депутаттар дагы аябай көп болду. Илгерки 90-жылдардагы депутаттар менен азыркыларды салыштырсаң, мурункуларга сый көрсөң эле сый урмат менен мамиле кыла турган кишилер болчу да. Интеллектуалдар, мындай илим жагындагы кишилер, билимдүү кишилер. Азыркылар болсо мындай кулактары сынган бир бандитке окшогон кишилер жүрөт. Анан эл аралык деңгээлде уят болуп калып атпайсызбы? Алардын жеке кызыкчылыктарын эле өздөрүнүн бизнес үчүн эле мындай бийликке келген кишилер болуп калат да. Ошолор менен мен мисалы үчүн учурунда мындай күрөшүп турдум. Алардын кызыкчылыктарын, жеке кызыкчылыктарын кызып, элдин мындай кызыкчылыгы үчүн күрөшүп жүргөм да. Анан көбүнчө эле ушул азык түлүк кымбаттап жатканда кандайдыр бир проблема болгондо эле Марипов иштебей жатат деп азыр ушинтип атышат да. Ошол эле депутаттар, ошол эле карапайым элдер. Анан сиздин оюңуз кандай? Ким күнөөлүү? Марипов күнөөлүүбү же ошол эле учурда баягы жогоруда айткан себептер күнөөлүүбү? Биздин азыр калжубуз убагында айткан сөзүм эсиңизде барбы? Баарына мен жооп берем экен. Ошондуктан мындай ал өзү сөзүн айтты да. Ошондуктан эми ошол эң негизги жоопкерчилик ажоодо. Анан кийинки ылдый түшүп туруп, айыл чарба министрлиги дагы азыр ушул ситуацияга эгерде мындай башкача кичине система болсо, мындай бөлүнүп жоопкерчиликтер бөлүнүп, ишеним менен ушундай команда, жакшы команда келсе, анда мындай маселенин баарын айыл чарба министрлиги чечип болмок. Учурунда биз иштеп аткан учурда эсиңизде бар го дейм, премьер-министрге эч ким тийишкен эмес болчу ал болчу. Новиков унчукпай эле отурган болчу. Баары эле мага асылышкан да. Азыр болсо министрге тийишпейт, премьер-министрге тийишет. Эмнеге андай? Ал кезде мага вет инспекция караштуу эмес болчу, мага баш ич эмес. Суу агенттик мага баш ич эмес. Жер ресурстар боюнча агенттик мага баш ич эмес. Токой чарба дагы мага карачы эмес. Бизде 888 эле киши болуп, азыр болсо 11,5 миң киши иштейт. Биздин бюджет 365 миллион сом болчу, азыр мен так билбейм, бирок точно 2 миллиард сомдон ашык да бул министрликтечи. Мен учурда департаменттин директорлорун өзүм жумушка коюп алчу эмесмин, ал премьер-министр аркылуу чеччү. Азыр болсо мунун баарын кадр маселелерин министр өзү эле чечип болот. Азыркы айыл чарба министр деген бул ранг боюнча өзүнчө эле бир чоң вице-премьер сыяктуу эле да. Өкмөттүн жарымы саны боюнча азыр 11,5 миң киши айыл чарба министрликте иштейт. Бул эч качан мындай күчтүү министрлик болгон эмес. Азыр маселелерди чече тургандай бүтүрчактар бар, ошондуктан эми аракет кылып атышат, бирок мындан дагы 10 эсе көп аракеттер жасап, башка жолдорду табып, ишкерлерди душман катары көрбөй, ишкерлер менен кызматташып, аларды кабыл алып, аларга керек болсо жалдырап, келгиле чогуу иштешели. Кандай жардам керек, эмне кылыш керек, алардын артынан чуркап жүрүш керек да. Ошондо кичине жылыш болот. Анан биз аябай бай бюджет экономикабыз жок, андай бай бюджетибиз жок. Ошондуктан мындай мамлекеттик кырчактар менен маселе гана чечилбейт. Анан учурдагы министрди дагы сөз кылып калдык. Деги эле ушул азыркы таптагы министрлик сиз баштап кеткен реформа менен иш алып барып жатабы? Жана баягы ошол деги эле ишине кандай көз караштасыз? Эми президенттин жарлыгынын 80-90% биз жазап ошону киргизип кетсек, айда жоктон ошонун баарын аткарат дейм. Эң негизги стратегиялык иштердин баарын биз жасап кеткенге аракет кылдык. 100 күн болсо дагы 6 миллиард 200 миллион сом бөлүнгөн, кантип бөлүнүш керек деген долбоорлорду биз жазып бердик. 540 миллион сом боюнча дагы биз жазып бердик. Кээ бир мыйзамдарды баштап берип койдук, кээ бир мыйзамдарды аягына чейин чыгардык, кээ бир мыйзамдарды баштап аягына чейин чыгарганга жетишип калдык. Ошол эле үрөн чарбаларды жаңы аттестация кылып, 40% үрөн чарбалар аттестацияны өткөн жок. Анткени ага чейин алар жөн эле акча менен бүтүрүп кетишкен. Элестеткиле 40% үрөн чарбалар өткөн жок. Анын ичинде азыркы
өзү министрдин да үрөн чарбасы өткөн жок аттестацияны. Анан Мариповдун ушу үй бүлөсүнүн дагы үрөн чарбасы бар экен, анысы дагы өткөн жок. Бул эмнеге андай болуп калды? Анткени комиссиянын мүчө болгондорун мен кайра өкмөттүн аппаратынан да каршылыкты көрсөтүп атышты, бирок көз карандысыз ушул үрөн чарбалык жагынан мыкты адистерди, мыкты мындай ишкерлерди дагы киргизгенге аракет кылдык. Алардын жалпы мындай баары үрөнчүлүк менен иштеп аткан кишилер, алар баары мындай кадыр баркы күчтүү кишилер да. Ошолорду бир-эки жолу мындай турушуп атып жок дешет өкмөттүн аппаратынан. Биз болсо жок, только ушундай киргизебиз деп атып, анан аларды киргизгенбиз. Ошонун кесепети катары үрөн чарба жагы тазаланды да. Жакшы. Анан кийинки суроо. Кыргызстан айыл чарба продукциясын башка сырт жакка экспорттой алабы? Эгер мүмкүн болсо, кантип экспорттойт? Албетте биз мындай концепцияны дагы сунуш катары киргизип атканбыз. Тилекке каршы айыл чарбанын өнүктүрүү концепциясын бекиткенге биз жетишпей калдык, бирок ошол боюнча бүт ассоциацияларды, дыйкандарды чогултуп, ошолор менен чогуу иштешип атып, алардын ойлорун угуп туруп, ошонун баары концепцияга камтылып калсын деп киргизип атканбыз да. Анан бул жакта мындай концепцияны мен мындай көзүм жетип атат. Кыргызстан деген кайра иштетүү жагынан эң мыкты Борбор Азия боюнча өлкө болуш керек. Ошондо чийки заттарды керек болсо, ошол эле буудайды Казакстандан киргизип, биякта унду өндүрүлө тургандай жасаш керек. Унду өзүбүз өндүрүш керекпиз да. Азыр болсо биз чийки затты экспорт кыла турган өлкөгө айланып калдык. Ошол эле картошканы чийки зат катары жөнөтөбүз, ошол эле малды сыртка чыгарып атабыз, утулуп атабыз да. Биз өзүбүздүн ресурстарыбызды туура эмес пайдаланып атабыз. Акылдуу мындай өкмөт дайыма кантип башкалардын ресурстарын колдонуп, бирок көбүнчө акчасын барып Кыргызстанда калат дегендей мындай чечимге келиш керек да. Ал только жанакындай кайра иштетүү заводдор канча көбүрөөк болсо, ошондо өзүбүздүн да дыйкандардын чийки заттарын сатып алганга казактар мисалы үчүн границаны жаап салса дагы, биз ошол заводдорго тапшыра тургандай биздин дыйкандарга мындай жолду ачып бермекпиз да. Сырттан дагы киргизип арзаныраак чийки зат болуп калса макул киргизип туруп, анан Кыргызстандан башка өлкөлөргө сата тургандай мүмкүнчүлүгүбүз бар, толтургандай. Анан өзгөчө бир нишаларды караш керек. Мисалы үчүн этти араб өлкөлөр бизден халал эт деп туруп сатып алганга кызык да. Ошон үчүн Россиядан же Монголиядан дагы малды Кыргызстанга массалык түрдө да киргизип, бияктан элге айыл чарба айыл банк аркылуу лизингге таратып, элде да азыркы учурда мисалы үчүн жакырчылыктан ошол жакшы жардам бермей келет да. Мамлекеттик долбоор катары элестетсеңер, 20 жок дегенде койдон 50 койдон элге азыр таратылса, бирок ал как лизинг, кредит катары. Анан бир нече убакыттан кийин кайра эт комбинаттарга алар тапшырса, ортодон алар акча табып, эл дагы жакшы болмок, эт комбинаттар дагы мал менен камсыз болмок. Анан алар дагы экспортко, мисалы үчүн Дубайга тапшырганга мүмкүнчүлүк болмок эле да. Суроо талап азыр этке дүйнөдө аябай чоң. Бирок бизде чийки затыбыз жетишпейт. Учурунда ошол үчүн биз жана чегараны жабып, тиги Өзбекстанга чыкпасын, Тажикстанга чыкпасын деген буйрукту чыгарганбыз да. Ошол экспорттогондо деген өлкөдө дагы кыйынчылык жаралып калбайбы? Мисалы, кымбатчылык болуп, анын баарын ошол үчүн айыл чарба министрлиги баланс калмай турган ойлойм да. Кандайдыр бир чектөө коюш керек экспортко дагы, Жок, аны мындай караш керек. Эгерде жалпы импорттун, чийки заттын импорттун көлөмү аябай көп болуп туруп, анан өзүбүздүн Кыргызстандын керектүүлүгүн да жаап туруп, андан тышкары дагы калгандарын сата тургандай деңгээлге жеткизип алса, эми анда эч кандай көйгөй жаралбайт. Мисалы үчүн ошол эле кичинекей Голландияда, ал аянты боюнча Ысык көл облусунан кичинекей. Бирок билесизби, жылда ошол Голландия айыл чарба эле продукциясын $100 миллиард экспорттойт. Биздин жалпы дүң продукциясы чыгарып аткан көлөмүн, кумтөр барын кошкону менен
азыр калп айтпасам 7 миллиард долларга эле барабар. Бул экспорт санын бүт баарын санап атабыз. 7 миллиард доллар. А тигилер болсо айыл чарба бул бүт экономиканын ичинде кичинекей бир бөлүгү айыл чарбанын экспортко кетире аткан көлөмү 100 миллиард доллар болот. Бул эмне үчүн? Анткени алар дагы жана үрөн чарбаларды күчөткөн. Үрөн деген кымбат болот. Мындай кичинекей пакет кылсаң, ал кээ бир мисалы үчүн черри помидордун үрөнү 1 килограммы 20 000 доллар турат. Эми биз дагы ошондой үрөн чарбаларды өнүктүргөнгө мыйзамдарды даярдап берип кеттик да. Үрөн чарбалардан биз ошол эле Голландия менен кызматташып, чоң компаниялар менен кызматташсак, Кыргызстан үрөндү чыгара турган дүйнөдөгү лидерге айланганга мүмкүнчүлүк бар болот эле. Калган дагы башка чийки заттарды Кыргызстанга киргизип туруп, бирок бияктан кайра иштетүү заводдору күчтүү болсо, биз башка алыскы өлкөлөргө самолет менен жеткизе тургандай саясатты жүрүш керек. Самолет менен жеткизе турган продукция эң арзан деген $4 туруш керек. Анткени где-то $1, $1,5 логистика болсо, ошондо башка сатып аткан өлкө $7-8 алса, анда бияктан мындай бизде мүмкүнчүлүк бар да. А бирок картошканы эсиңизде 5 сомго чейин түшүп кеткенде, аны самолет менен силер эч жака кетире албайсыңар. Ошол үчүн картошканы кургатып, жана пюреге даярдай тургандай порошокко чейин кургаткандан кийин, ал порошок болсо уже бир нече $5-6 тургандай баа менен сатса болот. Анан ал эскирбейт, чийрибейт, узак мөөнөткө кармалса болот. Анан кымбат болгондуктан логистикадан да утуп кетсе болот. Жакшы. Анан сиз баягы башынан баштап эле айтып атасыз, ушуну кылмакпыз, ушуга жетишпей калдык депчи. Анан ушул айыл чарба министрлигин оптимизация кылып, сиз ойлогон деңгээлге жеткизиш үчүн сизге канча убакыт керек эле? Мен жалпы эгерде 2 жыл берилсе, биринчи жыл биз бул мал чарба жагын аябай күчөтмөкпүз. 2021 жыл мындай эттин жылы дегендей бир жазамакпыз да. Ошондой кылмакпыз. Анткени кыргыз үчүн эт деген бул башка нерселерге караганда, жашылча жемиштерге караганда бул өтө маанилүү нерсе. Той болобу, жаманчылык, жакшылык болобу, бул эт менен байланышкан нерсе да. Ошондуктан бул эттин жылы болмок. 2022 жыл болсо, бул ошо жашылча жемиштердин анан кайра иштетүүнүн жылы болуп, 2 жылдын ичинде айыл чарбаны биз эл тааныбай калгандай мындай деңгээлге көтөрмөкпүз да. Биз эми мен 100 эле күн иштеп калдым. Азыркы өкмөт болсо уже 135 күн иштейт. Эми сурагыла. Айыл чарба тармагында биз ушу 100 күндүн ичинде эмнени жасадык? Азыркы өкмөт 135 күндүн ичинде эмнени аткарды? Аны салыштырып көрдүм. Өзүнчө бир инфографика кылып койсоңор, анан ошол менен эле мындай чечиши. И ошондо дагы биздин бюджетибиз азыркы караганда бир топ эсе аз болчу, саныбыз дагы аз болчу, анан биздин полномочия ыйгарым укуктарыбыз дагы аябай кыскарган болчу да. Көп чечимдерди биз чыгара алчу эмеспиз. Суу маселе боюнча мен премьер-министр аркылуу чечтим. Вет инспекция менен премьер-министр аркылуу чечтим. Азыр болсо азыркы министрлик бул түз эле чечет бар. Кабинетине чакырып алып туруп такала кетет. Жеңилирээк. А мен болсо мындай ал оор процедуралар болчу. Алар дагы тогот бойчу да, жер учурларда. Аны айла жоктон премьер-министр аркылуу сокчумун. Ошол аз убакыт деп калдыңыз. Мисалы, революция болгондон соң сизге министрлик орун берилди. Анан кайра эле сиз айткандай алынып калды. Эмне себептен алып койду сизди министрликтен? Жана мындай убактылуу алданып калдым деп ойлобойсузбу? Эми башында ар бир революция болгондо революцияны кылып аткан кишилер бар, анан революцияны пайдаланып кеткен кишилер бар болот да. Анан мен бул мыйзам ченемдүүлүгү деп атам. Ушундай революциялар жасалганда биринчи ошондой кишилер киргизип коет. Анан кичинеден мындай конкуренттерди деп койсок, калып сыртка кайра чыгарып салат да. Бул бүт жерде эле ошондой болгон. Союз жаңы Октябрьский революция болгондо дагы бирөөлөр чогуу жасап, анан ичинен тазалап, өлтүрүп, жок кылгандай болгон да.
Союз революция жөнүндө болду. Бирок сизди эмне себептен койду жана эмне себептен алып салды? Кыскача жооп бериңиз. Революциянын талабы катары болду. Биз жалпы иллюстрация деп айтып атпадыкпы? Жаңы кишилер келиш керек, жаңы өкмөт түзүлүш керек депчи. Ошол талап болгондуктан коомдук мындай катуу ошол басым жасагандыктан бул чечимдерге айла жоктон мындай барган да. Бул айла жоктон барган. Антпесе бул кайра эле тиги оппозициялык күчтөр дагы күчөп туруп революцияны ким жасады, биз жасап атканда Садыр Жапаров мисалы үчүн каякта отурду. Ошондой маселе. Биз жана 10 канча 3 партия эле кол коюп атканда, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын деп атканда, мекенчил партиянын жалгыз гана ошолор кол койбой кетип калган. Ташиевчи. Бирок биякта мындай өзүнчө көп оюндар болуп кеткен. Анан ушул убактылуу бир кичине элди тынчтайлы дегендей бул чечим болгон. Анан кийин болсо мен эгерде мындай кызмат үчүн эле жүргөн киши болсом, сөзсүз түрдө азыркы бийликтин, ошо президент жанында жүргөн кишилер менен жакшы мамилени эле түзмөкмүн. Алардын жанында алар айткан сөздөрдөн чыкмак эмесмин. Бирок менде өзүмдүн позициям дайыма бар болуп турду. Ошол эле бир айдан кийин эле конституцияга каршы чыктым. Жаңы конституцияга каршы чыккан. Аны министр болуп туруп, тарыхта биринчи жолу болуш керек министр президенттин позициясын, келечектеги президенттин деп койсок болот. Ал учурда баарыбыз эле түшүндүрдүк да. Позициясына каршы чыккан. Кийин дагы кээ бир мындай кишилерди кызматтан өйдө көтөрүп бер дегендей суроолор менен мага кайрылып атышты. Ошол анын жанындагы кишилер кайра болуп атышты. Мен аларды өйдө көтөрбөй, кээ бирлери мындай коррупционерлер экен, аларды жумуштан таптак эле кетирип салат. Ошондуктан мындай жалпы саясий көз караштардан мындай кичине бир көз караш болгондуктан, анан алардын кээ бир мындай айтып аткан иштерин жазбагандыктан менимче алдырып салды. Анан башында кызматка отуруп атканда баягы сизге болгон ишеничин билдиргенин айткансыз, Садыр Жапаров. Анан азыркы учурда министрликтен кеткенден кийин байланыштыңызбы? Мындай байланышып турасыздарбы? Министрликтен кетирсе дагы мени чакырып алып, жок дегенде 5 мүнөт убакыт бөлүп мындай сүйлөшүп коет го деп ойлогом да. Андай болгон жок. Себеби башында башкача болушман эле. Ошондо айткан, биз тыгыз иштешели, телефон менен байланышта түз бололу, көбүрөөк иштешип турайлы дегендей мындай сөз болгон. Тыгыз иштешебиз депчи. Кандай болсо мен поддержка берип турам дегендей болгон. Анан кийин болсо жардамчысына кайрылам. Эметсенде кабыл алсын, концепцияларды даярдап элек, кийинки кантип айыл чарбаны өнүктүрүүбүз боюнча биздин программаны даярдап, ошону кичине бир чети менен көрүп койсун дегенбиз. Анан андай болгон жок. Анан кийин дагы кетип атканда дагы мындай бул этикада, мамлекеттик кызматкерлердин этикасы бар. Жок дегенде кетип атсаң да чакырып, бир ооз айтып коюп, коштошуп коюп койсо деле тура болмок эле деп ойлойм. Учурда так эле башка темага өтөлүп десем да болот. Асылбек Жээнбеков камакта. Алмазбек Шаршеновичти дагы жакында чыгат деген дагы бир айрым сөздөр айтылып жүрөт. Анан деги эле ушул Жээнбековдун экс-президент макамын алып, резиденцияда жашап жатканына көз карашыңыз кандай? Баарына бирдей мамиле жасаш керек да. Эгерде отургузабыз десе, анда баарын отургузуш керек. Эгерде кое беребиз десе, анда баарын дагы кое берип башкача мамиле жасаш керек да. Азыр биз эки жака эки ар кандай мамиле кылып атканды байкап атабыз да. Эмнегедир мисалы үчүн эң мага мындай жакпаган нерсе,
бул Матраимовдуку ирегени. Ал чиновник, ал бизнесмен эмес, чиновник толтура миллиардтарды уурдап, ичине бир 2 миллиард сомду берип коюп, бул мындай 100 тоокту уурдап коюп туруп, 20 жумуртканы берип койгондой эле ошондой эле бара бар да. Ошол эле учурда азыр ишкерлерди, башка бир саясатчыларды, оппозиция боло турган саясатчыларды, потенциалы бар болгон саясатчыларды отургузуп койгону менин оюмча бул туура эмес. Бул жагынан азыркы бийлик эски бийликтердин эле катасын кайраbayт. Же айтыш керек, мына баарыңардын күнөөлөрүңөрдү кечирдик. Ага чейин ооба көп кишилер ката жазады. Биз баарыңарга мындай ырайымдуу болобуз. Бирок ушул күндөн баштап, ушул секунддан баштап 1 сом мурдасаңар, силерди катуу чара көрөбүз деп койсо, бул бир стратегия. Экинчиси, жанакындай баарын жанакындай отургузабыз келсе, анда баарына бирдей маек болуш. Анда Матраимовду да отуруш керек, анда Жээнбековду да отуруш керек, баарын отуруш керек. Бир позицияны карманыш керек да. Мына башында иллюстрация деп айтылып атты эле, анан эски саясатчылар жок иштете албайт экенбиз деп Акылбек Жапаровду кайра министр кылып койгону бул эмес, туруктуу позиция эмес. Менин оюмча мындай чоң саясатта туруктуу позиция менен жүрүш керек да. Соңку суроолорумду бири болсун. Жергиликтүү кеңешке эмне себептен барган жоксуз? Жана жакынкы аралыкта дагы шайлоо болот да, өзүндө. Ошол учурда шайлоого катышасызбы? Шайлоого катышсаңыз, оппозиция болуп барасызбы же кадимкидей эле партия менен бара бересизби? Ким партия деле оппозиция болушу керек. Негизи мен өз карашым чоң бир марафонго даярданам. Мен саясатта да болом, бирок ал көп ресурстарды талап кылат экен. Анан ал ресурстар да таза болуш керек. Тилекке каршы Кыргызстанда ресурстардын көбүнчөсү бул кара иштер менен байланыштуу да. Жанакындай эле контрабандисттерде акча бар азыркы учурда. Таза иштеп аткан ишкерлер да аябай аз. Алар кредиттер менен да жүрүшөт, тептеп эле азыр мындай оор абалда болуп турат да. Шайлоого акча керек. Сен штабтарды ачсаң дагы, эч бир дагы добушту сатып албасаң дагы штабтарды бүт жакка качып, эгерде жакшы ийгиликке жетем десең, ал деле бир топ мындай миллион долларларды талап кыла турган иш да. Эгер жөн эле катышып утулам десең, анда катышып утула берсең. Бирок келечекте мен мындай көз карашым болуп атат, ушундай көбүрөөк ресурстарды топтоп, жакшы профессионалдуу бир команданы топтоп, ошолор дагы өкмөт ким касыл жакка жооп берет деген лидерлерди топтоп туруп, ошол менен барып туруп, мен утуп шайлоодончу эптеп эле илинип калган эмес, 7-8% эмес, 50%дан ашык боло тургандай болуп, өкмөттү түзө тургандай эң мындай мыкты профессионалдуу принципиалдуу команда менен келип туруп, жаңы таптакыр өкмөттү түзүп туруп, ошондой команданын жалпы эл мына биринчи эле 100 күндүкүнөн өзгөрүүлөрдү сезип баштайт. Эгерде учурунда бул өкмөттү түзүп атканда дагы мен айыл чарба министрлик гана эмес, башка министрликтер дагы мындай профессионалдарды күчтүү биз ала келсек, аябай күчтүү балдар бар. Аябай күчтүү мындай адистер бар да. Ошолорду биз алып келсек, бизде Кыргызстан чын эле 100 күндүн ичинде кадимкидей эл сезип баштамак. Реформалар жүрүп атат. Жашоо жакшыраак болуп барып атат. Инвестициялар келип атат. Ошондой иштерди экономика менен азыр мындай иштеп, саясатты азайтып, өзүнүн саясий конкуренттери менен деле чатактарын чыгара бербей, экономика, инвестициялык климатты жакшыртып, бизнесмендердин баарын да отургуза берсе, ким керек деп? Ким инвестиция салат? Азыркы учурда инвестиция канча кирип атканы менен чыгып атканы бир топ эсе көп болуп атат. Бул биз кандай популисттик бир сөздөрдү айтпасак, мына инвесторлорго жакшы климат түзүп атабыз деген менен факттар көрсөтүп атат да. Кыргызстандан сыртка акча бар чыгып кетип атат. Ошондуктан менин оюмча азыр ар бир лидердин бир убакыты болот. Ошол учурунда эгерде реформа жасап кете алса, анда өзгөрүүлөр болот.
кете албаса анда бүт ошол менен эле токтолот да. Эмне үчүн биринчи 100 күн деген бул өтө маанилүү. 100 күндүн ичинде векторду көрсө болот. Туура жолго салып атабы же туура эмес жолго салабы. Менин оюмча тилекке каршы азыр тети разборкалар менен эле кустурабыз дегендей эле стратегия болот да. Бирок кустурабыз менен мейли кустур, бюджетти кичине 1-2 ай ушинтип топтойсуң. А кийин эмне кыласың? Ошондуктан мындай 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин туура бир дагы жака жетебиз дегендей бир саясий стратегияны тандап ишти жүргүзүш керек да. Мен жергиликтүү шайлоого катышпагандын себеби анткени эми ал таптакыр башка деңгээлдеги маселелер, аякта чоң толук бир чоң реформаларды жасаш аяктан оор. Бул жалпы Кыргызстанда азыр көп нерсени өзгөртүш үчүн бул эң жогорку деңгээлде жасаш керек. Азыр бул конституциялык реформага мен эмне үчүн каршы чыккам? Анткени бул биз кайра артка кетип атканыбыз, 90-жылдары болуп аткан иштерге кайталып келип атабыз да. Парламентаризмдин жакшы жагы эмне болгон? Бул жакта көпчүлүк плюрализм болуп, бирөө бири-бирин сындаса дагы бирок ошентип ээленип жакшы нерселер кылат да. Бир киши дайыма жаңылышып калышы мүмкүн, ката жасашы мүмкүн. Эгерде жанакындай дүйнөлүк тарых көрсөтөт да, каякта авторитаризм болгон жерлер бул эң кедей өлкө. Каякта демократия болуп, жанакындай парламенттик башкаруу система болгондор бул эң бай өлкө. Биз ошону эле карап эле өзүбүздүн жолубузду тандаш керек болчу. Эми бирок эл дагы баарын видимо көрүш керек. Эгерде кыйналабыз десе, баарын кыйналып чыгыш керекпиз. Бир манас келет, биздин жашообузду, турмушубузду көтөрүп кетет деп эле ишенип жүрө беребиз. Бирок манас келбейт. Манас ар бирибизде бар. Ар бирибиз өзүбүздүн деңгээлибизде мындай жашоо, турмушубузду жакшыртып кетиш керекпиз. Өзүбүз жоопкерчиликти алыш керекпиз. Ашарга чакырыш керекпиз. Келгиле бул айылды өзүбүз көтөрүп кетебиз. Келгиле мектептин туалеттерин оңдоп кетебиз. Келгиле бул суу маселени, арык каналдарды өзүбүз жасап берели деп. Анан отуруп эле мына бирөөнү күтүп, сен бул жаман иштеп, тиги жаман иштеп деп эле отуруп бергенден баары алды келет. Ошондуктан өзүбүз чоңоймоюнча, мен кээде азыр ушундай ой болот да, кыргыз элибиз мындай кичинекей балдардай, мындай өспүрүмдөр барбы, капризный болгон, эмоциялар менен эле жүргөндөр болуп атат. Ошол переходный период болуп атат го деп атам. Кичине чоңойбоз, чоңойгондон кийин анан жашоо өзгөрөт. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жалпы Актер ТВ каналынын көрүүчүлөрүн айта кетет элек, биздин каналга кошулуңуздар, жана дагы лайк баскычын басканды унутпаңыздар, жана дагы комментарий аркылуу сиз кайсыл саясатчыны көргүңүз келет жана кандай суроолоруңуз бар сөзсүз түрдө калтырсаңыз болот, биз эске алабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.